бир нерсени түшүндүрө кетейин. Бүгүнкү сабагыбызда келе турган маселелер эсимден чыга электе эскертип коеюн. Садака жария деп коет, окуп жүрөсүздарбы? Садака жария кылыш керек деп. Ошону кээ бир адамдар мындай садака жахрия менен садака жарияны бир эле деп ойлойт, алмаштыра айтып алат, же айырмасын билбейт деген сөз да. Караңыздар, көңүлдү бияка буруңуздар. Садака төрткө бөлүнөт. Биринчиси ошол эле биз угуп жүргөн садака жария. Адам каза болгондон кийин анын артынан садака жариясы жетип турат, илими жетип турат, анан жакшы балдары дуа кылса жетип турат дейбиз го. Ошо жария дегенге биринчи токтололу. Жария деген сөз кыргызча дария эле окшош. Агып туруучу деген сөз. Уйкаш экенби? Агып туруучу. Демек, бир нерсе тынбай агып турса, арабтар жари нахр, бул дария агып туруучу деп коет. Жария деп ошону айтат. Түшүнүктүүбү? Демек, бир адам мечит салды, көпүрө салды, кудук чыгарды, жана башка нерселерди садака кылса, ал артынан ал киши каза болуп кеткенден кийин дагы садака соолуп жетип тура берет деген сөз. Эми ушунун карама каршысы, антоними кайсы болот? Демек, ал бир эле жолу садака болуш керек. Бирөөгө бир тамак берип койдуңуз, ал жеди, ал бир эле соолуп жазылды. Кийин башкасынын тамагын жегенде ага соолуп жазылды да сизге жазылбайт, туурабы? Же бирөөгө бир кийим алып берип койдуңуз, ошо кийим тытылып жытылганга чейин эле соолуп болду, анан башка кийимди кийгенде соолуп токтоп калды деген сөз. Демек, бул жеңил желпи садака. Бул жария эмес. Өлсөң дагы тиги адам өлгөнгө чейин сага соолуп жазылбайт. Ал сен курсагың тоозоңдо эле жазылды деген сөз. Эки болдубу? Бирөө тынбай барып тура соолуп, бирөөсү бир эле жолу соолуп жазылат. Эми жанагы садака жахрия деп бул бөлөкчөрөөк айтылат. Бул кыргызча жария деген сөз. Мисалга референдум болот го, эмне деп коет жанагы? Бирдеке топтойт го, акчаны салат го. Марафон, кечиресиздер, марафон. Ошол марафонго окшош элдер чогулду. Бир жерге бир мечит салынмакчы, урматтуу туугандар. Ага ушундай бир $30,000 керек. Ушуга келиңиздер десе, анан сиз бардыңыз дагы 1000 сом салдыңыз. Баягында ачык айнекке салдыңыз. Башкалар дагы салды. Бул жерде ачык садака болуп атат. Бул жерде рия эмес, эл көрсүн эмес. Элдин баары ошого не кылды? Келишип алды. Ачык салабыз деп. Салышты. Жакында эле жанагы Ысык-көлдөгү больницага чогултушту го. Демек, ошондой ачык садака. Элге жар салып садака. Жашыруун эмес. Бул дагы кээ бир учурда керек болот. Мисалга, мына жерде бир таксыр келди, же бир оорукчан адам турат. Ага 10,000 сом керек, Анан ага чогултуп берели туугандар, мына мен өзүм жарымдан 1000 сом чыгарайын десем, сиздерге үлгү болуу үчүн да. Мени көрүп сиз дагы кызыгып кеттиңиз, сиз дагы бердиңиз. Мен 1000 сом менен анын маселеси бүтпөйт. Баардыгыбыз 10,000 сом чогултуп берип койдук, мисалга, мына ушул үлгү болуу үчүн. Же болбосо сиз айылга бардыңыз дагы бир жерден видео неме кайрылуу кылдыңыз. Расада туугандар, мына арыкты тазалап коелу. Акча салгыла буяга. Мына мен 1000 сом чыгардым дедиңиз. Жаныңыздагылар чыгарды. Акча чогулуп атат экен деп көрдү дагы баардыгы чогулта баштады. Ушул садака жахрия деп коет, ачык садака. Эл ошодон үлгү алсын, ошодон башталып бир нерсе иш бүтүп калсын деген сөз. Мунун күнөөсү жок. Кээде ошондой кылыш керек болот. Эми ошонун эле антоним немеси баягы каршысы не? Купуя. Эми жана оң кол менен оң кол менен берген сол колуң билбесин деп берилген садака. Азыр мына маркумдун малы дүйнөсүдөн садака берүүдөн да келет, ошол жерде мен ушуну алдын ала эскертип атам. Демек, төрткө бөлүнөт экен. Жария, дайым агып туруучу, гайре жария болсо бир эле жолу сооп, анан ачык жана жашыруу. Жашыруун садака жакшы. Жашыруун садака Аллах Таала билсе болду. Бул эми өз учурунда бул дагы зарыл нерсе.